أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah Ta'aladan jardam сұраған авалда tafsir сабағымызды улантабыз. Аллах Таала билбегенибизди билдирсин, жана билген илимине амал кылган пенделерден кылган болсун. Бүгүнкү тафсир сабагыбызда Мутаффифин сүрөсүн окууну, мына ушул сүрөнү окуу үйрөнүүгө киришебиз. Мутаффифин сүрөсү кейбір тафсир алымдарына көрө Мадинада түшкөн деп айтылат. Кейбір тафсир алымдарына көрө Меккеде түшкөн деп айтылат. Аллаху алам бис-саваб. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кал Аллаху азза ва жалла. Аллах Таала айтты: "Вайлул лил-мутаффифин, аллазина иза кталу алан-наси ястауфун, ва иза калуhum ав вазануhum юхсирун. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين." Мына ушул аяттардын тафсирин кыскача окуп үйрөнсөк, биринчи аятта Аллах Таала таразада тартканда, өлчөгөндө алдаган адамдарга, кармап калган адамдарга, мындайча айтканда таразада жана өлчөмдө бир нерсени өлчөгөндө кармап кала турган, кысып кала турган, алдай турган адамдарга тозок болсун деп айтты. Вайлул лил мутаффифин, бул Кур'ан-ы Керимде көптөгөн аяттарда кездешет. Мына ушул вайл сөзү Кур'ан-ы Керимде көптөгөн аяттарда келген. Кейбир тафсир алымдары вайл бул тозок деп айтышат. Кейбир тафсир алымдары вайл бул тозоктогу бир өрөн деп айтышат. Ал эми Аллаху алам туурасы Аллах Тааланын эгер пенделеринен ким Аллахтын буйругуна каршы иш жасаса жана Аллах Таала кайтарган нерседен кайтпаса азап маанисинде азап болсун деген. Азап болсун деген. Аллахтын буйругуна каршы иш жасап Аллах кайтарган нерселерден кайтпаган адамдарга Аллахтын азап уадасы, Аллах Тааланын тозок уадасы, от уадасы десек, Аллаху алам туурарак мына ушул тафсир. Вайлул лил мутаффифин, эмне үчүн Аллах Таала мутаффифтерге, таразадан алдагандарга жана бир нерсени өлчөгөндө ошол нерседен кысып кала турган, алдап кала турган адамдарга тозок болсун деп айтты. Вайл болсун деп айтты. От болсун, азап болсун деп айтты. Мутаффиф бирөөнүн акысын таразада кысып калууга айтылат. Эми мурда таразалар эки таш менен, ошол бир тарабына эки ташты коюп, 2-3 ташты коюп өлчөнөт эле. Мына ушуну вазин деп коет. Азыр таразалардын өтө түрү көп. Ал эми идиш менен өлчөй турганда кайыл деп коет. Мына ушул вазында, мындайча айтканда таразада жана идиш менен өлчөгөндө, бир нерсе менен өлчөгөндө кысып кала турган, алдап кала турган, кемип кала турган, кемитип ала турган, мындайча айтканда таразада алдап өлчөй турган, таразанын ушундай алдап тарта турган адамдарга тозок болсун, вайл болсун, азап болсун деп айтты. Эми бул нерсе көбүрөөк таразада кездешкендиктен улам адамдардын арасында көбүнчө адамдар таразада алдайт.
картошка пияз сатканда, буудай сатканда, же бир нерсени сатканда, же ошол нерселер ошол таразада көп кездешкендиктен Аллах Таала мутаффиф ошол таразада алдагандарга, таразада кемитип калуучуларга, алдап калуучуларга, бир нерсени өлчөгөндө, тартканда, мына ошол адамдарга тозок болсун деп айтты. Эми бул нерсени башка нерселерге дагы кыяс кылсак болот. Бири гана тараза менен чектелбейт. Же бир өлчөм менен чектелбейт бул нерсе. Бул нерсе кала берсе башка иштерге дагы байланыштуу. Мисал үчүн бирөөлөрдү иштетип, анын акысын бербеген адамдар. Бирөөлөрдү өтө иштетет. Аябай бирөөлөрдү иштеткен кезде өзүнүн акысын толук кылып алат. Аябай иштетет. Ишини акырына чейин жасатат да, мисал үчүн курулуш жасатсын, өз курулушун бүтүрүп алат дагы, анан аларды бир шылтоолорду кылып, ана айда түкүн айда берем, балан айда берем деп акыларын бербейт. Мына ушул дагы мутаффиф, мына ушул Аллах Таала вайл уада кылган, азап уада кылган, мына ушул аяттын астына кирип калат. Бирөөлөрдүн акысын иштетип бербеген адамдар дагы. Мына хадистерде келет, кыямат күнү Аллах Таала 3 адам менен аябай каттуу талашып тартышат экен. Алардын бирөөсү бирөөлөрдү иштетип туруп, алардын акысын бербеген адамдар. Аллах Таала алардын акысын сөзсүз алып берет. Ким бирөөнү иштетип, акысыны бербеген болсо, сөзсүз ал кыямат күнү алат. Жана ошондой эле бирөөдөн карз алып, мүмкүнчүлүгү болуп, ошол карзды кайтарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп дагы карзыны бербесе, кайтарбаса, алардын акысы сөзсүз алып берилет. Жана ошондой эле бирөөлөрдү иштетип, бирөөлөрдүн акысын бербей коюу, бул албетте ошол адамдарга зулум кылуу болуп саналат. Ошол инсан оттон болгон бир нерсени чөнтөгүнө салып алган болот. Мына ошондуктан бирөөнү акысыны сөзсүз бериш керек. Жана ошондой эле усталар. Кээ бир усталар дагы мунун астына кирип калат. Эми бардык адамдар эмес. Адамдардын кээ бирлери, баары эмес, биз жалпысынан айтабыз. Усталар, мисалы үчүн бир машинаны оңдосо, анын ичине, ошол машинанын моторуна же бир ичине жаңы запчасттарды салдым, койдум деп эскилерин коюп коюшу мүмкүн, алмаштырып коюшу мүмкүн. Жана ошондой эле телефон сатканда дагы ичине жаңы деп туруп, ичинен эски нерселерди коюп коюшу мүмкүн. Булар дагы телефонду жалгандан алдап сата тургандар, жана ошондой эле машинаны жалгандан оңдоп, сыртын жылтыратып туруп, ичине калтыратып туруп сата тургандар, мына ушул вайл, мына ушул азаптын астына кирип калат. Бирөөнү алдап, нанын жеш, бирөөнүн алдап, суун ичиш, нанын ичиш болуп калат. Мына ошондуктан мына ушул иштер дагы, мына ушул вайл, Аллах Таала уада кылган таразадан алдаган адамдарга вайл болсун деген аяттын астына кирип калат. Жана ошондой эле бензин саткандар дагы, бензинди ошол куйганда литринен уруп кала турган болсо, мына ушунун баары дагы, мына ушул иштердин баарысы мына ушул Аллах Таала уада кылган азаптын астына кирип калат. Эми аллазина иза икталу алан наси ястауфун. Ошол таразада бирөөлөргө кемитип бере турган адамдар, таразада алдап кое турган адамдар, кысып кала турган адамдар, эгер адамдардан бир нерсе сатып ала турган болсо, же адамдардан бир нерсе ала турган болсо, алар таразада толук тарттырып алышат. Толук граммына коюп, ошол толук турду өз акысын алышат. Өздөрүнүн акысын алганга аракет кылышат. Ал эми башкаларга өздөрү өлчө берсе, башкаларга өздөрү тартып бере турган болсо, таразада анда башкаларга азайтып беришет. Кемитип беришет. Ошол таразадан кысып калышат. Бул эң жаман сыпат. Эки жүздүүлүктүн сыпаты. Бирөөдөн өзү сатып алып атат, аябай толук кылып өзүнүн акысын толук алат. Ал эми башка бирөөлөргө саткан кезде ошол кемитип берет, кысып берет. Бул бизди коркутуш керек. Бул күнүмдүк жашоодо адамдар бири-бирине адилеттүү мамиле жасоолору керек. Эч качан бирөөнүн акысы бирөөдө калып кетпейт. Сөзсүз ар бир инсан кыямат күнү өз акысын алат.
Мына хадистерден келтіре тұрған болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтты: "Мән тауддунал муфлиса фикум." Сілердің араңарда муфлис, құржалақ қалған, мындайша айтқанда банкрот болған адам деп кімді есептейсіңер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардан сұрады. Ошонда сахабалар: "Қалу ал муфлису фина мән ла дирхама инда уала матаа." Сахабалар айтышты: "Біздің ойымызда муфлис деген, банкрот болған адам дегені, ошол акчасы жоқ, ешбір нәрсесі жоқ адамды муфлис деп білебіз, банкрот деп білебіз, бар нәрседен құржалақ қалған адам деп білебіз" деп жооп беришти. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына ошондо: "Иннал муфлиса мин уммати ман яти яумал қиямати би хасанатин амсалил жибали касира." Чындыгында менин үммөтүмдө мына ушундай адамдар бар, алар кыямат күнү тоодой болгон жакшылыктар менен келет. Тоодой болгон жакшылыктар менен келет. فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ошол муфлис болгон адам мына кыяматта кабалы. Бир инсан кыяматта тоодой болгон жакшылыктар менен келет. Анан караса, тигини сөккөн, буга зулум кылган, тигини урган, тигинин малын тартып алган, жана бирөөлөргө зулум кылган, бирөөлөрдү сөккөн, бирөөлөрдөн карз алып бербей койгон, бирөөлөрдү таразада алдаган, бирөөлөргө зулум кылган, бирөөлөрдү сөккөн, бирөөлөрдү гыйбат кылган, бирөөлөргө жала жапкан. Анан мына ушундай күнөөлөр менен келген болот. Анан анын жакшылыктарынан алынат. Тигиге кимди сөккөн болсо, ага жакшылыктардан алып берилет. Кимдин малын тартып алган болсо, анын тоодой болгон жакшылыктарынан алып берилет ага. Кимге жала жапкан болсо, анын жакшылыктарынан тиги буга алып берилип отуруп, анын жакшылыктары калбай калат. Жана тоодой болгон жакшылыктар менен келген да, анын жакшылыктары калбай калат. Анан мына ошондо ошол башка адамдардан, ошол сөгүп койгон адамдардан, бирөөгө зулум кылган адамдардан алардын күнөөлөрүн бунун үстүнө, бул пенденин үстүнө ташталат. Натыйжада жакшылыгы калбаган бирөөлөрдүн күнөөсүн көтөргөн абалда тозокко кирип кетет. Эң жаман бир көрүнүш. Инсан кыяматка чоң жакшылыктар менен келсе го, анын жакшылыктарын башка бирөөлөргө алып берилсе, анан башка бирөөлөрдүн күнөөсүн мойнуна көтөргөн абалда анан тозокко кирип кетсе. Натыйжада башка бирөөлөрдүн күнөөсүн көтөрүп тозокко кирип кетип атат. Бул өтө бир кордук, өтө бир жаман көрүнүш. Аллах өзү сактасын. Мына ошондуктан таразада урдай турган болсо, же бир акча маселесинде кичине кысып кала турган болсо, же бир иштерде бирөөгө зулум кыла турган болсо, анын акысы эч качан жерде калбайт. Баары бир ал инсан акысын бул дүйнөдө ала албаса да, кыяматта Аллах Таала сөзсүз алып берет. Мына ушундай адамдар да, таразадан алдап аткан адамдар, бирөөлөрдүн акысынан коркпой аткан адамдар, бирөөлөргө зулум кылып аткан адамдар, бирөөлөргө жала жапкан адамдар, алар ойлобойбу? Кыяматта тирилебиз деп ойлобойбу? Ошол күнгө ыйман келтиришпейби? Кыямат тууралуу бир ойлошпойбу? Алар ойлошпойбу? Кыяматта тирилүүлөрүн дейт. Ар бир инсан кыямат күнү акыйкат, ар бир инсан тирилет. Лиямин азим, кыямат күнү, улуу күн кыямат күндө. Кыямат күнүнүн бир эле күнү, мына кээ-бир риwаяттарда, мына кээ-бир аят хадистерде мына 50 000 жыл, кээ-бирде 1000 жыл дейилинет. Мына күн Имам Бухари рахимахулланын хадисинде келгендей, күн найза бою инсанга жакын келет дейт. Найза бою. Ушу күн аябай жакын келет адам баласына. Мына ошондо адамдардын терлери агып, амалдарына жараша, кээ-бир адамдардын терлери
Tamanına çeyin, tizesine çeyin, kebirleriniki, beline çeyin, kebirleriki, oşo kulağına çeyin, terlerine batıp durat deydi. Yevme yakumun nasu li rabbil alamin. Kıyamet günü adamlar Rabbil alaminin aldında turat deydi. Emi Allah Taala kıyamet günü kelet, anın kelü sözünün ululuğuna layık. Emi kıyamet gün öte ulu gün. Allah Taala ayet Kur'an'da aytat: "İnne zelzelete saati şey'un azim." Çındığında oşol saat çındığında zelzele bol oturgan, zilzele bol oturgan saat kıyamet günü öte ulu gün deydi. Öte ulu nerse deydi. Yakulul kafiru hâze yevmun asir. Kıyamet günü kafirler aytat eken, bul ayavay oğur gün deydi eken. Tura bir yılı 50.000 yıl bolup atsa, bir yılı 1000 yıl bolup atsa, alal kafirin gayru yasir. Bul kıyamet gün kafirlarga jengil gün bolboyt, öte oğur gün bolat deydi. Ve kana yevmun alal kafirin asira. Kıyamet gün kafirlarga öte oğur gün bolat deydi. Yevme yakumun nasu li rabbil alamin. Adamlar kıyamet günü Rabbilerin aldında turat. Oşol kabırlarından çıkan avalda, жылаңач avalda, oşol жылаң ayak, жылаңач avalda, jana oşondo ile kiyim kiybegen avalda, bir üstüne bir rida, izarı bolbogan avalda, jana hatna kılınbagan avalda Rabbil alaminin aldında turat. Antikeni öte korkunçtu gün kıyamet gün. İnsan kıyametin korkunçundan ulam, al günü özünün erkekçe ayaldığın ajrat albay kalat insan. Özünün erkekçe ayaldığına karay albay kalat. Oşonduktan Allah Taala Kur'an'da aytat: "Kema beda'ana awwala halqin nu'iduh." Biz algaç jaratkanыбызda kanday jaratkan bolsok, dal oşo awalga kaytarabız deydi. Bunu elbette Allah Taala'nın öte kudretli, toluk zat ekendigin, öte güçlü, kudretli zat ekendigin bilsek bolot. İnsan kıyamet günü esep kısabından keyin beyişten orun alat, jana je tozokton orun alat. Jana oşonda ile kıyamet günü hiç kimge jardam bere albayt. İnsan en jakşı körgön adamına dagı jakşılık kıla albayt. Bir soğuğundan bere albayt. Je bir jamandığından bere albayt. Allah'ın izni ruhsat bolmayınca insan balası süyley albayt. Mına oşonduktan insan al günü likulli imri'in minhum yevme izin şe'nu yughnih. Al günü ar bir insan özü menen özü bolup kalat. Oşol avaldın uğurduğundan, kıyındığından ulan birö menen birö işi bolboy kalat. Birö menen birö işi bolboy kalat. Kala berse insanın ata-enesi dagı baldары menen işi bolboy kalat. Al günü mına Allah Taala başka bir ayatda aytat: "Yevmehum barizun." Al günü bardıq işler açılat. Hiç bir jaşırın nerse kalbayt. Bul dünyadagi işlerдің barысы açılat. Kim kimdi hakikatsız kanun tökkön, kim kimge hakikatsız zulum kılgan. Mına uşul nerselердің barысы kıyamatda açılat. La yakhfa alallah minhum şey. Allah'a alardın pendelerden hiç bir nersesi jaşırın emes. Barımızın işimiz Allah'a açık aykın. Limanul mulkul yevm lillahil vahidil qahhar. Oşol günü oşol mülk padişahçılık kimge taandık? Allah'a taandık. Al yevme tujza kullu nefsin bima kesebat. Kıyamet günü her bir pende özünün kesip kılıp amal kılıp algan nersesine layık sıylanat. La zulmel yevm. Al günü hakikatsız biröge zulüm kılınbayt. İnnallah sariyul hisab. Öte Allah Taala tez esep kılıucu deydi. Mına oşonduktan insan naşul ayatlarda okup özüne bir ibrat alıp amal kılganga hareket kılıp kalubuz kerek eken. Naşul ayatlardan barысы biz üçün öte bir eskertü, biz üçün osiyat nasihat. Gün sayın biz biröden bir nerseni satıp alabız, biröge bir nerseni berебиz. İnsan gün sayın oşol adamlara özara bir-birileri menen mamile kılat. Oşonduktan naşul özara mamilede jana biröge bir nerseni berүүдө, jana oşol tarazada tartууда bir nerseni ölçөөdө öte hakikat bolgongo hareket kılуусу керек экен. Mına ошол kıskası kalgan ayatların tafsirini inşallah keyingi sabahımızda Allah buyursa okuyubuz. Wallahu alem bis-savab. Subhanakallahumma hamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.